Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондун капиталдык ремонту аяктоо алдында турат. Ал үчүн жергиликтүү бюджеттен 5 миллион сом, республикалык бюджеттен 40 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Дээрлик башталганына 2 ай болгон курулуш иштери белгисиз себептен улам 10 күн кечиктөөрү айтылууда. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин стадиондун мурдагы курулуш башталганга чейинки абалы. Мынанда ол үстүлөрү көчүп, сынып, астыларына подвалдарга түшүп кеткен да. Мына ол кийинки жасалган. Мына акыркы убактагы сүрөттөрү ушулар. Мына боковой жактары, столдордун баары сынып, мына чекесиндеги жасалган шыбактардын баары көчүп, мынандай болуп суу өтүп, ушул курулушка чейинки абал ушундай болгон. Мындай болуп бетондору жарылып кетип, жарака кеткен жерлери болгон. Мына ушуларды биз баарын тазалап, теге булуп көчүрүп, бул жактарга алып, сүртүп жасап атабыз. Мындай бетондор жарылып кеткен, баягы сууга, карга, теге буга күнгө выдержка бербейчи. Мурдагы абал ушундай болгон. Мына скамейкалардын акыбалдары, башкалары. Эми буюрса мына азыр ремонттон кийин, мына азыр мен айткан арканын үстүнү траверчин таш менен обшивать этип чыкты. Мына астына гранит таш менен обшивать этип. Бул 3 арка бул жагында, 3 арка наркы жагында. Ушул жумуштар болду. Андан кийин мына посадочный место скамейкалардын бардыгын мындай кылып 4 түстө кызыл, көк, ак, сары цветте мындай кылып бардыгын азыр монтаждап коюп атабыз. Мына ол металлический покрытие немелери. Металлический ошо үстүндө көрүнүп турган үстүн кармаган баягы конструкциясын толугу менен краскаланып чыкты. Анан мына шыбактары теге булар. Мына терезелер 25 дана терезе толугу менен алмашты. Наркы жактан дагы алмашты, азыр 29 дана терезе алмашты. Мына биздин фасадный часыбыз. Мурда урап мындай жагымсыз абалга келип калган. Мыналардан көчүп теге бугулуп, азыр ушулардын бардыгыны траверчин таш менен, буну чачпай, кол менен, траверчин менен шыбап, оңдоп, баарын оңдоп чыктык. Мына алдына граниттерди коюп, азыр мына алды жакка өткөндө көрөсүздөр. Бул скамейкаларды бүткөндө буюрса, биздин футболдук стадионубуз ушул абалга келет. Курулуш ишин башталганына 1,5 ай болду. Ушул 1,5 айдын ичинде бизге республикалык бюджеттен 40 миллион акча бөлүнгөн ушул стадионго. Анан жергиликтүү бюджеттин эсебинен 5 миллион акча каралган. 40 миллион акча каражаты Ош шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан тендер жүргүзүлүп, ошол жерден тендер өткөрүлүп, тендердин негизинде Универсал ЛТД деген ишкана утуп, бүгүнкү күндө биздин жумуштарыбызды жасап атат. Ал эми өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен кетүүчү ушул 5 миллион деп атабыз, бирок 5 миллиондон ашыгыраак бир 6 миллион айланасында кетип атат. Аны биз өзүбүз стадион, өзүбүз тендерлерди өткөрүп, өзүбүз карап, анан ушул подрядчиктер бар, ушул подрядчиктер менен иштеп атабыз. Бул жумушту бүткөрүү бизге алдыбызга августтун 1-числосуна бүтөсүңөр деген тапшырма коюлган шаардык мэриянын жетекчилиги тарабынан. Биз негизги жумуштарыбызды где-то бир 90% жумуштарыбызды августтун 1-числосуна бүттүк. Азыр эми кийинки жумушубуз ушул августтун 10-уна бүтөбүз деп атабыз. Бир гана ушул биздин отургучтар, мына скамейкаларыбыз Кытайга заказ кылдык эле, өзүнүн мөөнөтүнөн бир 10 күн кечигип келип атат. Мына биринчи, экинчи партиясы келди. Азыр калган жарымы да жолдо келип атат. Ушулар кичине кечиккенин айынан аз-маз жумушубуз бир 10 күнгө жылып атат. Буюрса 10 августка толук 100%, 100% жумуштарыбызды бүткөрөбүз. Булар кайсыл жумуштар? Булар өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мурда стадиондун отургучтарын кармоочу бетонный покрытиялар аябай эски болгон. Жамгыр жаагандан кийин ылдыйкы подвалдарына, ылдыйкы кабаттарына теге буларга жамгыр өтүп турган. 1961 жылы башталып, менин угушумча 63 жылы бүткөн экен да. Ошондо бул стадионго 60 жыл болуп атыптыр да. Ошол 60 жылдын ичинде үстүнкү частар эми ремонт болсо керек, мен эми аныгын айта албайм, бирок акыркы убактарда менин билишимче акыркы бир 10-15 жылдын ичинде мындай косметический ремонт болуп келген. Анча-мынча көчкөн жерлери шыбалып, мындай час бөлүк боюнча болгондо. Биз бизге ушул шаардын жетекчилиги, шаардын мэри койгон тапшырма ошол основаниясынан баштап, негизинен баштап бардык кармап айткан эски топурак цементтерин көчүрүп таштап туруп, жаңыдан куюп чыгасыңар деген задача коюлду. Биз ошондой кылып, азыр негизги конструкциясын жаңыдан кругом айлантып, бетонный покрытие менен куюп чыктык. Андан тышкары, мына өзүңүздөр көрүп тургандай 6 дана чоң арка деп коебуз. Ушул аркаларды траверчин таш менен, таштын өзү менен обшивать этип чыктык. Анын алдылары
гранит кымбат баалуу, баягы индийский гранит менен обшивка кылдык да. Андан тышкары мына ступенькалардын үстүлөрүнө дубалдарды урдуруп, мына дубал менен тегиздеп туруп, үстүнөн мындай адам нары кулап кетпей тургандай бир коопсуздук жагын да карап туруп, мына дубалдарды толугу менен урдуруп атабыз. Мындай сынып кеткен дубалдар бар, чөгүп кеткен, отуруп кеткен жерлердин баардыгын ушулардын негизинде жасалып атат. Андан тышкары мына эки баратанын арка жагы чөгөсү асфальттары болбой калган. Булар КАМАЗдарды көрүп атасыздар, машиналар. Толук үстүнкү частын алып таштап туруп, бул жерге асфальтирование болот, асфальт болуп атат. Бул курулгандан баштап ушул биздин таза суу кирүүчү системасы эскилиги жетип, баягы турбалары баары жарылып, эскилиги жетип калган экен. Ал турбалардын да толук системасын жаңылап чыкты. Бул өзүнчө жумуш болду. Ушул стадион курулгандан бери бул жакка көгүлтүр газ киргизилген эмес экен, газ жок экен. Бул жерде футболисттер жашайт, алардын тамак ашы бар, 3 маал тамагы бар. Аларга газ баллон сатып алып келинген экен бул мезгилге чейин. Азыр газ системасын толугу менен киргиздик ал жака. Суу системасын алмаштырдык. Андан кийин мына өзүңүздөр көрүп чыккандай, балдардын жуунуучу, кийинүүчү жайларынын баардыгы мурда эми эскилиги жетип, өтө начар акыбалда калган. Булардын баарын жаңылап, бүгүнкү күндүн талабына ылайык жасап келип атабыз буюрса. 12 000 адамга ылайыкташтырылган стадиондо азыр сиз айтып атпайсызбы, 11 000ге жугуп калды деп эмес экен? Ооба, мурдагы мезгилдерде бул 12 500 адамга рассчитанный болуп келген. Бирок азыр биз мына үстүнкү частарына кирпич уруп, мына ол дагы үстүнкү частарына дагы баардыгына, үстүнкү бөлүктөрүнө кыштар менен уруп аякындалып келгенде азыр 11 600 орунду болуп атат. Кээ бир жерде орундар кыскарып атат. Кээ бир жерде баягы мына ол трибунанын алдына тиги буларда орундуктарды кыскартып, негизинен эми кыскарганын себеби ушул жака дубалдарды урдук, мына үстүнкү частарына. Ошонун эсебинен аз-маз орундуктар кыскарууга барды. Буга чейин 4 жыл мурун айтылуу Сарбаш убагында реконструкциядан өткөн, бирок сапаты начар болуп калганда азыр жоопкерчиликти ким алат эгер сапаты начар болсо? Бүгүнкү күндө бул жасалып аткан жумуштардын сапатына биз жооп беребиз. Биз сапаттуу жасап атабыз буюрса, бунун сапатына биз гарантия беребиз. Өзүнүн мөөнөтүнө чейин бул кызмат кылат буюрса. Эми келечекте, конечно, мындай туура нерсени айтыш керек. Бул жерде коюлган скамейкалардын үстүлөрү ачык болсо, күндө, жамгырда, жаан-чачында тигип калгандан кийин бул автоматически өзүнүн качествосын, сапатын чирайт этет. Эми ошол да бир негизги себеп болуп келген да. Азыр буюрса буну келечекте азыр мына шаардын жетекчиси, шаардын мэри азыр план бизге мындай тапшырма коюп атат. Проект долбоор иштегеле, кругом ушул стадиондун үстүн жабабыз деген. Эгерде ошол долбоорубуз ишке ашып, акча бөлүнүп кала турган болсо, биз үстүнкү частын толугу менен жаба турган болсок, бул проблема өзүнөн өзү жабылат буюрса. Бул жер биздин футболчулардын баягы чечинип жуунуучу жайлары. Бул бизде ушундай норма бар. Баягы быйыл Азиатский кубок ойнойбуз да, Азиатский кубоктун требованиясында сөзсүз раздевалкада, жуунуучу жайда 3 душ, 4 туалет болуш керек. Мына 4 туалетти жасадык, бул жактары душ. Мурдагы абалы вообще болбой калган эле. Сынып, бардыгы плиталары сынып, кафелдери сынып, үстүлөрүнөн суу өтүп болбой калган. Азыр эми мына жакшы бүгүнкү күндүн талабына ылайык жакшы кафелдер менен санузелдердин баардыгын коюп, суу системасы да мурда жарылып болбой калган. Суу системаларын да баарын жаңыладык. Азыр жылуу суу, муздак суу бар. Азыр могу жерге аристондор бар, аристондорду коебуз. Калган жумуштары целом бул бүттү. Бул баягы бизге келүүчү команда чечинүүчү жай, гостевой команда. Наркы жагында өзүбүздүн команданын чечинүүчү жайлары бар. Бул жер ушул балдар футболдук оюнга чыгууга даярдануучу жери. Бул жерде чоң стол болот, баягы футбольный поленин макети, чоң столду коебуз. Ушул жерде тренерлер өздөрүнө расстановка кылып, балдарга сабак өтүп, анан оюнга алып чыгышат да. Оюндун алдында даярдоочу жер футболисттер. Биздин кире бериш парадный хотубуз. Парадный хотубузду толугу менен башкадан көчүрүп, актап, сырдап, мындай видке келтирдик. Буюрса, бул жактарды кандай кылып атабыз? Азыр бул жерге жакшы кылып алып койдук уже. 3 Кыргызстандын флагы, футбольный клубтун флагы и Оштун флагы мына жакта бар. Мына биздин жетишкендиктер. Азыр менин кабинетимде Алай футболдук клубунун жетишкендиктери, бүт кубоктору, грамоталары, тиги бу баягы ценный подаркалар бар. Ошонун баардыгын ушул жерге коюп бир музей кылайлы деп атабыз. Ушул жерде келгендер, биздин стадионго келгендер, биздин Алай клубунун жетишкендиктерини ушул жерден көрсүн деп атабыз.
мына үстүлөрүнө жаздык. Будан сырткары мына сыртка түнү күйүп, жана турган кылып, аларды жасадык буюрса мына. Ушул жерге келген адам Алай футболдук клубу качан түзүлгөн, кандай трофейлерди алган, кандай жетишкендерге жетишкендиги боюнча бир мындай маалымат алат да. Бунун ичинде дагы VIP залда дагы реконструкция иштери болуп атат. Мыналарды бардыгын сатып алдык. Мына бул ошол биздин флагтарыбыз, тиги бул ушу сыртка коюлат. Андан тышкары азыр ремонт иштерибиз баары бүткөндөн кийин мына бул жактарга кыргызча түштүк батыш дарбазасы, сектор, түндүк дарбазасы, тиги бу дегенде мына надпистердин баарын даярдап койдук. Азыр ремонт жумуштарыбыз бүтөрү менен булардын баардыгын ар бирин өзүнүн ордуна илебиз. Буюрса жакшы болот. Мунун ичи дагы сырдалуу бир косметический ремонт болуп атат. Ичкерки жагы санузилдери менен, башкалары менен. Атайын таштандын орунда сатабыз. Ооба, атайын биз азыр бизде баягы көпчүлүк келет да, баягы концерттер болот, футболдук оюндарга келгенде ушу элдин баары эле кагаздарды, тиги бул мушуларын баарын тыштап кетет, анан 2 күн, 3 күн убары болуп баягы тазалашка туура келет. Ошон үчүн буларды өзүбүздүн акчаларыбызга сатып алдык. Сатып алып, буюрса ушу урналарды, тиги буларды көрөбүз. Мына терезелер эскирип, ичине буу кирип болбой калган могу терезелер. Азыр ошол эшик терезелерди койгон группа келип, мына терезелерин коюп койду. Буларды баарын жаңылап оңдойбуз. Мына жактарда санузилдерин жасап койдук. Буюрса бул жактын санузилдери, ушул туалет, тиги бу немелери бул жакта да жасалды. Бардыгы современный бүгүнкү күндүн талабына ылайык жакшы кафелдер менен апшка болду. Ар жакта класстарды да көргөзсөк болот. Бул классыбыз мурда өтө начар абалда эле. Бул баягы футболисттерге теорияны өтө турган. Мурда абал аябай начар эле, полу сынып, полдору солкулдап сынып кетип, жарым полу сына келе. Азыр булардын баарын чыгарып таштап, астын утеплять этип, мондай кылып балдарга бир шарт түздүк. Мына жерге чоң телевизор алдык. Буюрса ошо телевизор болуп, ушул жерде балдар баягы теория сабактарын ушул жерде өткөрүшөт. Буну да ушу колдон келишинче косметический ремонттон өткөрдүк. Мурдагы абалы өтө начар эле, бүт полдору сынып кеткен эле. Азыр эми жаңыладык буюрса. Жакшы. Эми стол стулдар да, азыр мына бул биздин ремонт жумуштарыбыз бүткөндөн кийин буюрса стол стул мебелдерибизди да жаңылайбыз. Ага акча каражатыбыз бар, мебелдерди да жаңылайбыз буюрса. Бул биздин баягы парадный ход, фасадный частыбыз да стадиондун. Мурда дуалдары урап, терезелери эскирип, ар жери көчүп, тиги болуп калган. Мурдагы сүрөттөрүм бар бизде, көрсөңөр. Азыр ушуну толугу менен травертин тартып, биринчи грунтовкасын берип, сыртынан травертин тартып, анан маларды чызып чыгардык да. Анан бул үстүндөгү мына бул өстүрмө деп коюшу, өстүрмөлөрдүн бардыгын тегиздеп, тынеки менен обшивать этип, баарына тегиздеп буларды кылдык. Анан мына буларды жасап атабыз, азыр түнү күйөт. Булар түнү күйөт, түнү жана турган эме. Андан тышкары мунун алды капкараңгы болгон, азыр мына 20 дана светильниктерди коюп чыктык. Бардыгын коюп светильниктер. Өзүбүздүн күчүбүз менен жасадык ушуларды. Ашкан аяк бияктан чыккан трубаларды, тиги буларды алып, өзүбүздүн сварщиктер менен, өзүбүздүн күчүбүз менен жасап чыктык. Буга тендерде эле өткөргөн жокпуз. Башка алган жок. Эми өзүбүздө болгон резервти болушунча жумшап атабыз. Эми акча каражаттын кичине экономдоо максатында. Бүт светильниктерди, тиги буларды, мен айткан арка, теги арка ушул. Асты мына бул гранит таш, мына гранит таш аябай кымбат таш. Индийский гранит, бунун квадрат метри кымбат турат. Эми ушул көркүчүн стадионго бир жакшы келбет бериш үчүн ушуларды койдуруп атабыз.